Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер менен кайрадан эле Москва бар, Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы өтсүн. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып, колдоп кетиңиз. Урматтуу Москвада мекендештер, ушул маалымат менен сөзсүз бөлүшүп коюңуз, себеби Москвада акыркы күндөрү абанын температурасы 30 градустан 36 градуска чейин ысык болот. Андыктан өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды жакшы карап, салкын жерлерде эс алып, жолдо жүргөндө да көбүнчө муздак суудан көп ичип, ден соолугуңуздарды жакшы караңыздар, күн ысыкка көп чыкпаңыздар. Андан сырткары метродо жүргөн биздин мекендештерге дагы бир маалымат. 1-июлдан тарта парк культуры кольцевой линиясындагы метронун чыгыштары жабык болот. Мезгил менен жабылып турат, ошондуктан ошону эске алыңыздар. Сиздерге графигини коюп койдук, пайдаланып көрүп, маршрутту аныктап алыңыздар. Андан сырткары ысык күндөрү өзүңүздөргө белгилүү, өрт чыгыш мүмкүнчүлүгү дагы көбөйөт. Андыктан негиз эле курулуштардан, өрт чыккан жерлерден этаат болуңуздар. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Москвада метродо кечээ күнү хиджабчан аялга кол салуу болду. Бычакчан аял хиджаб кийген аялга кол салган учурда хиджабтагы аялдын колунда газовый баллону бар экен, жакшы көзүнө чачып кутулду. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат, бычакчан аял катталган. Москвада мекенге учуучу же мекенде Москвага учуучу биздин мекендештерге дагы бир жакшы кабар. Победа авиакомпаниясы бүгүндөн тарта акылуу тамак аштарды берип баштайт. Ал үчүн бир күн мурда заявка менен сайтта ошол тамактарды заказ кылып койсоңуздар болот. Учкан учурда сиздерге ошол тамактарды беришет. Эми адаттагыдай эле мекенибиздеги жакшы кабарларга келсек, Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Садыр Жапаров менен жолугушту. Сапардын алкагында бир топ маанилүү маселелер көтөрүлдү. Гутерриш ноокаттагы окуяга байланыштуу кыргызстандыктарга көңүл айтып, республика тездик менен өсүп өнүгүп жатканын белгилеген. Ошондой эле өлкө башчысы Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысына комуз белек кылды. Антонио Гутерриш улуттук аспап кооз жөнөкөй экенин айтып, белекти кубануу менен кабыл алды. Bravo. May I see the instrument? Bizim ballar Hatay sizlerdeki bilet special preparedness for you. Specially made only for you. It's a good memory to you. This is all handmade. Örgütlerinde sanat. Adam
Polska, ündürü yaşlık eкен. Барлық қырғыздың ырларына туш келет ошо. It's good for all Kyrgyz cultures. Any Kyrgyz songs can. Adamlar Cunukuy'da eкен. Ana көп түрдө ар түрдүү үндөрүп чыгаса болчу да экен. Андан соң экен. Уагыт ата-бабаларыбыз муну ичегиден бекер ичегисин зашы азыр болсо мындай жүрөктүктөр. So in ancient times, our ancestors used to make it from the intestines of the sheep or other herd. So in old times. Бул да аябай көп октава бар, бул да там ооба жакка чейин ойнолот. From over here from till here there are many octaves that can be made from bread. Congratulations. Куттуктайм баарыңарды. Thank you very much. Баарыңарга чоң рахмат. Very beautiful. Албетте биздин дагы Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин, дайыма ушундай дүйнөлүк деңгээлге жете берсин деп лайк басып жакшы сөздөр жаза кетиңиз. Маалымат менен бөлүшүп коюңуз. Жумуш, халтура, подработка, квартира издеп жүрсөңүздөр, баягы эле береке элге жарайт кереке. Bereke.ru сайты же Google Play'den Bereke.ru тиркемесин көчүрүп алыңыз. Дайым телефондо болсун. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр, регистрациянын срогунда карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылыңыздар. Жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештерибиз 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'tan жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сыныман жетели, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.